Кол менен Тосор Б тайпасында жайгашкан. Карасаңыздар, кандай сонун пас жана ушул жерден сокку узатуучу позицияга чыгып туруп, ана ийгиликтүү. Ошентип азыркы беттеште ийгилик жараткан күндө деле алар үчүн жакшы болбойт, бирок ал тууралуу кийинчерээк сөз кылам. Анткени өтө сонун гол ушул жерден жаралды. Мына байга көрсөңүздөр, тереңден тебилген топ түз барып тогуздукка тирөшкө тийип туруп, тогуздук ага деле болуп көрбөгөндө көп күч талап кылынат. Колуна тийип калган сыяктуу. Жана азыр эми айыптоо берилди. Ошентип Каракол командасында алдыга озуп чыкканга сонун мүмкүнчүлүк бар. Эгерде Каракол ута турган болсо, анда ошондо экөө тең чыкпай калат. Кийинки баскычка 7 менен Чүй жарым финалга чыгат. Гол эч кандай маселесиз. Атаандашты дарбазачыны каршы эпкинден кармап, кубаттуу соккусу менен алдыга озуп чыкты Каракол. Мына карасаңыздар, ушундай. Мына ушул жерден сокку идеалдуу сейфти жасап кетти. Ал ошентип азыр Тосор эсепти теңеди. Ал катары каралат. Гол мына көрдүңүздөрбү? Ушул жерден Каракол кайрадан алдыга озуп чыкты. Жакка таштаганга аракет кылды эле. Бирок коргоочу аны толугу менен окуп турган. Гол! Мына көрдүңүздөрбү? Дал ушул жерден Тосор эсепти теңеп кетти. Бул жерде Султаналиев, Азат Султаналиевдин голу. Каршы эпкинден кармалып калды дарбазачы. Каракол Тосор беттешинин жыйынтыктоочу 3-чү таймы башталып алдында турат. Ошол замат гол. Тосор кайрадан алдыга озуп чыкты. Эсиңиздер болсо, 1-чи таймдын башында Тосор ошондо алгачкы голду жараткан. Андан кийин Каракол 2 гол менен жооп берген болчу. Азыркы мына голду көрдүңүздөр, өтө керемет. Чыгуу үчүн ошондо Чүйдө, Тосордо жана 6-дан упай болуп калат. Дагы бир гол. Тосор катуу чыкты 3-чү таймга. Ошентип 1 мүнөттүн ичинде 2 гол киргизип отурат. Топту жерге түшүрбөстөн. Азыр өтө оор топту чыгарып кетип, өйдө көздөрү көтөрүлөт. Жана гол! Мына ушундай өзгөчө голду жаратты. Дарбазачы позициясын жоготуп алган. Ал чабуулга көбүрөөк басым жасап атып, жакынкы бурчту бош калтырып койгон. Ошондуктан ал жерде кандайдыр бир маселесиз топту жөн гана тармай узатып коюш керек болчу. Дал ошол нерсени ишке ашырды. Карасаңыздар, дарбазачы алысыраак, дарбазадан жакынкы бурчтан ошентип келди. Дарбаза бош эле. Дарбазачы азыр өз дарбазасын бош таштап коюп чабуулга чыгып келген эле. Ушул жерде Тосордун бир футболчусуна жабыркады. Бирок ошону менен кошо сирена жаңырган. Биз Тосор командасын